Аялыңды ардактагын, анткени ал үйүңдөгү алтын. Аял катын эмес, аялды урган эркек катын. Күйөөмүн деген эркек көңүлүңдү жакшылап бур. Аялды кол менен эмес, ура турган мүчө менен ур. Аял балдарын энеси. Алар үчүн Меккедей. Куштап жакшы багып ал, колуңдагы кеседей. Кадырласаң аялды, колдоносуң кемедей. Сыйлашпасаң аял мен, жуптабасаң жекедей. Эркелеткин аял деп, эчкинleri текедей. Аял үйүңнүн куту, аял үйүңнүн туткасы, аял үйүңнүн көркү. Аял жок болсо үйүңдө кут жок болот. Аял жок болсо үйүңдө тазалык, көрк жок болот. Аялсыз үй жетимсирейт, аялсыз ашканаң жетимсирейт. Аял жакшы, эл жакшы, убазел жакшы, хан жакшы. Аялыңды атым дебе камчы салып, балаңды өзүм дебе эрке багып. Аял ат эмес, аны ургудай. Аялды Аллах Таала аманат кылып берген. Ахиретте аялга байланыштуу чоң сурак бар. Атты алсаң минип ал, аял алсаң сүйүп ал. Сүйүп алып, сүйүп жаша. Бейжай аял белгисиз ыйлайт. Ыйлаган аялдар баары колдук зомбулук көргөндүктөн ыйлайт. Аял затын ыйлатпай, аял затын эркектер сыйласын. Аялдар эркектерге итаат кылып сөзүн тыңдасын. Эркек аял бул дүйнө аманат кыска жашоодо кыянаттык кылбасын. Аялдарга дагы бир сөз айтып кетейин. Эр сыйлаган аял эшикте калбайт. Күйөө сыйлаган катын көчөдө калбайт. Аялга жөлөк керек, эркекке жүрөк керек. Эркексиз аял канатсыз кушка окшош. Аялсыз эркек тамырсыз талга окшош. Аял менен эркек биргеликте ынтымакта жашаганда гана бактылуулук жолунда болуп бир бүтүндүк болот. Аял эркектен, эркек аялдан ажырап калса, анда жартылык толук эместик болот. Адам өз үйүндө бакытты таппаса, дүйнөнүн эч бир жеринен бакытты таппайт. О эркектер үйдө бактылуу болуп, сыйлуу болуп, бейпил жашоону көрөм десең, аялыңды урба. О аялдар, бактылуу болом десең, аялдарга дагы бир сонун сунуш. Эркекке каяша айтпа. Өзгөчө аялдарды урган эркектер. Кайсыл аял күйөөсүнөн көп таяк жеп жүргөн болсо, күйөөсү ура турган абалга келгенде каяша айтпай истигфар, астагфируллах, астагфируллах деген сөздү кайра кайталасын, ал күйөөөнөн таяк жебейт. Бул Куранда айтылган, Куран аятынын маанисинде келет. Аял күйөөсү менен окутурушуп кетсе, үн чыкпай үнүн басып астагфируллахтын ичинен кайталасын, ал аял таяк жебейт күйөөсүнөн. Күйөөсүн урбаган аял үйүнөн бейпилдик, тынчтык, бакытты табат. Ошондуктан аял эркек бири-бирин сыйлап, урматтап жашаш керек. Атын баккан азамат катын багат. Итин баккан катындар эрге жагат. Эрге жаккан ал катын элге жагат. Аялдар сүрөсүндө Аллах Таала «Вааширухунна бил ма'руф». О эркектер аялдар менен болгон жашоодо жакшы жол менен жашоону алып кеткиле дейт. Аллах Тааланын ушул буйругу, жакшы жашоону алып кеткиле, аялдар менен жакшы мамиледе болгула деген буйругу имандуу эркекке жетиштүү Аллах Тааланын өкүмү. Жакшы жол менен урушпай, талашпай, ынтымакта, биримдикте, сый-урматта жашаш керек. Арык койдой тырышпагыла, аял эркек урушпагыла. Ассаламу алейкум.